Kızı бар аталарга өтө катуу эскертүү, сураныч керек болсо талабым дагы кыз балаңызды өзгөчө жаш кезинен баштап катуу сактаңыз, катуу кармаңыз. Эмне үчүн? Мен динди же башканы теорияны аралаштырып айтайын деген жок. Мен ачык түрдө сизге айтып атамын. Өтө страшный окуялар болуп атат. Азыр мээңизди бир мусорга толтургуңуз келсе, бир жаңылыктарды ачсаң эле нелер гана болуп кетип атат. Тагасыбы, чоң атасыбы, амекисиби жалгыз калтырбаңыз кызыңызды. Кызыңызды эч качан жалгыз калтырбаңыз. Жетимдик бар, тирүү жетимдик бар мекендешим. Буну азыр ошогондор, же жетим болгондор түшүнөт. Айтайын дегеним эмне? Ата-энеси бар. Ишенип тайенесиге, таятасыга, чоң энеме, кошунама, тууганыма деп таштап кетет. Ит азапта чоңоет баягы кыз же бала. Жетим болуш бар да, бул нерсе чындыгында бар. Атам, энем жок деп түшүнөт ал. Бирок ата-энеси болуп туруп жетимдер, булар эки жолу жетимдер да. Жүрөгү эки жолу таклангандар деп билем мен. Ата-энеси болуп туруп бирөөнү колдо калган. Миң чоң ата болсун, таята болсун, башка болсун, мекендешим бүгүн заманыбыздын ити о. Макул сакалы болсун, макул сүннөт кийинсин, макул динчил адам болсун, макул католик болсун, христиан, баптист, буддист болсун, ким болбосун, макул сени жакшылык кылган адам болсун, карыз берген адам болсун, айырмасы жок. Кызыңды эч качан тагасы болобу, амекиси болобу, жакыны болобу, башкасы болобу жалгыз калтырба. Кызыңды эч качан тууганым деп ишенип жакын калтырба. Кор болот, сага айта албайт. Ишенесиңби? Ал ошо кыз менен анын сырын Аллах өзү билет. Ошо кызың өзү билет, бирок сага эч качан айтпайт. Эмне үчүн? Ишеничтен 100% чыгып бүткөнсүң сен. Миллион раз чыгып бүткөнсүң сен. Сага өчү бар ал кызың. Тирүү жетим таштап кеттиң сен. Мен айтам, Сахалиндесинби, Россиядасынбы, Америкадасынбы алып кет кызыңды. Эч качан муну карап турат, муну карап турсун, тарбия берсин дебе сен эч качан. Суранычым. Бул жаш балдардын ичиндеги арманын айтып атам мен. Ошо тирүү жетимдердин атынан сүйлөп атам мен. Жетимдердин атынан сүйлөп атам мен. Ошолордун чындап ачуу акыйкатын сага жеткирип атам мен. Ата-эне болом дегендер даярдангыла. Чындап багаламбы, караламбы, таштап кетпейинби, башка кылбайынбы? Даяр эмессиңби балалуу болбоганда? Баланы чындап иттеп кордойсуңбу? Анда балалуу болбой тур анда. Үйдү салып алып балалуу бол анда. Акча жокпу, акча кылып алып балалуу бол анда. Тирүү жетим таштаба балаңды, сураныч сенден. Да азыр миңдеген шылтоолорду айтышым мүмкүн. Тирүүлүк, үй салышым керек, башка өзүңдү акташың мүмкүн. Бирок бир жаш бала жесе бир бурдан жетип кой. Өзүң жанынан канынан болгон балаң ишенесизби азыр? Миллиондогон кыздарыбыз бар азыр. Өзүнүн ичиндегини айта албаган. Ошолордун атынан сүйлөп атам мен. Миллиарддаган зордулук, миллиондогон зомбулук, кону кошунасынан, тууганынан зордук зомбулук көргөн кыздардын атынан сүйлөп атам мен сага. Да мен эркек катары көз жаш менен баягы чындап кыздарды ичинен баягы жүрөгүнүн түпкүрүндөгү жаракаттарды айтып бере албайтам, жеткире албайтам. Бирок мекендешим ооро балдабыз биз. Кызыңды, кызыбызды, карындашыбызды, эжебизди эч качан таштаба. Сураныч сенден. Семиз аялдар эркектерге жакпайт деп кээ бир аялдарыбыз чындап бетиге чейин киргизип, өтө страшный диета кармап, өзүн көп кыйнап, ашказан оорусу, көп ооруларга чалдыгып калат да. Билесизби? Аял семирет, сүйүнөсүн. Эмне үчүн? Себеби ал боюнда болот да. Боюнда болмойнча мисалы төрөбөйт. Чындап. Эң жагымдуу эркекке төрөттөн кийинки учурлар, семиз учурлар. Бул дегени семирип кетишке жол деген эмес. Болгону адам бактылуу болуш үчүн, сүйүш үчүн сырткы себептерге карабайт да. Ошон үчүн мен айтам, жаштарга суллугуна караба, башкасына караба, неге бардыгы өзгөрөт. Сүйүп туруп, сулуулугуна гана ишенип туруп үйлөнгөн эркектер измена кылып кетет. Эмне үчүн? Себеби ага сулуулук эле керек эле да. Себеби курсагында боюнда бар, төрөттөн кийинки курсак, баягы страшный издер, төрөттөн калган эмелер, жырлар изменага түртүп коет да. Неге? Себеби ал сулуулукка эле таянып үйлөндү да сага. Айтайын дегеним, сен сулуулугуңдан башка эчтекени бере албайм деп турмушка чыксаң, анда сөз эркек көп нерсе кылып коюшу мүмкүн, жаман мааниде. Бирок сулуулугуңдан башка адеп аклаган кулкмун, өзүң табиятың, бардык жериң туура келип, сулуулугу анча-мынча туура келбей калса дагы, бирок көп жериң жакшы болот.
Жайында болот, ордунда болот. Жан үйүң тынч болот да. Эркектер сулуулук маселесинде любой бойдо каалайт, сулуу болсун деп, сулуу болсо экен, мындай болсо экен деп өзүнүн мечтасы болот эркектердин бардыгында. Бирок айтайын дегеним, бирөө айылда бир кыз бар. Боевой, любой ишти кылат, жүктү көтөрөт, мака чабат, мисалы үчүн, кетмен чабат, башка кылат. Ишиңди калтырбайт, жүгүңдү жерде калтырбайт. Мисалы үчүн да, айылда мага шаардагы бир кыз бар, ал модель, сен ойлогон сулуу, бирок колунан эчтеке келбейт. Сулуулугудан башка абсолютно эчтекеси жок. Сен ойлойсуң, ал модель кыз күндө сайттарга кирип алып, өзүнө реклама кылып, миңдеген эркектердин вниманиясында жүргөн кыз, сен эле вниманияңа токтоп калабы? Сага суроо да. Сени келе жечтүү болот дейсиңби? Айылдагы кыз, ал байкуш кыз эч кимден внимание көргөн эмес, гүлаган эмес. 200 та сүрөт тартып, биттасын монтаждап, макияждап чыгарган эмес ал. Мисалы үчүн да. Ойлон. Үйлөнүш, машина алыш деген эмес, үй алыш деген эмес. Ал үйдү чогуу куруш, машинаны чогуу алып жолдо жүрүш деген, аялды алыш деген. Саякат кыл. Өзгөчө жаштар 18 жашта, 15 жаштан баштап 25-30га чейин саякат кыл, дүйнө көр. Жок дегенде Ташкентке өтүп кел, Казакстанга кирип кет, Кытай кошунабызга кирип кел. Техникаларды көрөсүң, дүйнө жүзү кандай экендигин көрөсүң, биле баштайсың. Албетте жөнөкөй башка элдин тамагын, адал тамагын жеп туруп, жөнөкөй бир адамдардын сүйлөшүп туруп, жөнөкөй эмес, күчтүү акчаларды, бабкаларды кармап жүргөн байлар менен сүйлөшүп, аң сезимиң өсөт. Бул билим дегени, саякат дегени билим дегени. Башка жерге барып, баягы эле адамды көрбөйсүң да, башка адамды көрөсүң. Мисал үчүн мен айтам, канча өлкөнү көрдү ал адам? Мисалы 10 адам 10 өлкөнү көрдүбү бир адам? 20дан шаарды көрдүбү? 20дан китепти эсептейби? Ал жаттап келди деген. Саякатка кеткен адам ошол абалда кайтып келбейт да. Мисалы Бекжан кеттиби саякатка? Бекжан бойдон кайтып келбейт. Ал ат эле ошол, бирок акылы, деңгээли, түшүнүгү башка болуп кайтып келди. Ал 1000 түрдүү окуяга күбө болуп келди. Ошон үчүн айтат да, көптү билген, көптү көргөн, көптү сезген. Саякат кылышыбыз керек, жаштар. Жаштар саякат кылышыбыз керек. Тынымсыз саякат кылышыбыз керек. Билесиң, ошондо түшүнөсүң, дүйнө өзү чоң бир квартира экендигин. Чоң квартира экендигин. Биздин өлкөбүз чындап жүрөк экендигин сезесиң. 10 миңдеген, 100 миңдеген, миңдеген километр аяктарга учуп, асмандан учуп, эки жакты көрүп, фикир кылып, чындап бактылуу экендигиңди сезесиң. Бактысыз адамдарды саякат кыл дейм да. Бактылуу болушуңа миңдеген себептер, алаксый турган нерселер көп экендигин сезип келесиң. Девушасы таштап кеткендер саякат кыл дейм. Ажырашып, өлүп калган, мындай болуп кеткен, проблемасынан башынан чыкпай калган, бизнесте банкрот болуп саякат кылып кел. Неге? Чечимди дагы таап келесиң сен. Ошон үчүн саякат кыл дейм. Саякат кыл. Жолдогу адамдарыбыз бир күн өлөбүз. Өлгөн адамдардын %90% саякат кылбаптырмын, дүйнө кезбептирмин, дүйнө көрбөптүрмүн деп өкүнөт. Өлүмүң алдыдан ушул өкүнүч сенде болуп калбасын. Саякат кыл. Жакшылыктын бардыгын, жамандыктын керек болсо бардыгын көрөсүң. Мусафир болмоюнча мусулман болбойсуң деген. Ал жакта кыйынчылык көрөсүң, паспортуң жоголуп кетет, телефонуң жоголуп кетет, адеке болосуң. Көрбөгөндүн бардыгын көрөсүң. Ошол жерде түшүнөсүң, сен кыйын адам экендигиңди. Кайсы жолго, кайсы ишке ийкемдүү экениңди сезесиң. Өзүңдүн жолуңду табасың дегеним да. Саякат кыл. Саякат кыл. Кыздар менен дачага барып эс алышты деп. Кыргыздарды эң жаман 4 таракта алат дагы. Кыздарды алып алып тоого чыгып, дачага башкага эртеси күнү дүп баш жарылайын деп атат. Оору сыркоодон башка эч нерсени албайсың. Ажырашкан аялдардын проблемасын жараштырамын деп, бактылуу кыламын деп, эмне үчүн өзүнүн жашоосун түзөтө албаган ажырашып кеткен аялдар өзүм психологмун деп, башкамын деп сабак берип үйрөтүп атат. Элдерге, сиздерге суроо да мекендештим. Жообу сиздерден болсун. Эмне үчүн эч өмүрүндө бизнести көрбөгөн, бизнес тармагына кирбеген, бир квартираны алып сатып көрбөгөн, же машина бизнес кылып көрбөгөн каяктагы бирөө бизнес үйрөтүп атат бизге. Мисал үчүн, эмне үчүн билими жок, билими тайкы адам, сабатсыз адам бизге билим үйрөтүп атат. Мисал үчүн, бала тарбиясы маселесинде эмне үчүн баласы жок, же баласы шок, баласын эптей албаган бирөө бизге бала тарбиясынан сабак берип атат. Эмне үчүн?
Эмне үчүн деген келет да. Мындай карап туруp бүгүн адамдар же бизди чындап билимдүү кылгысы келип калды. Же өздөрү бай болгусу келип калды. Же биздин билим башыбызга бир нерсе киргизгиси келип калды. Же өздөрүнүн чөнтөгүнө бир нерсе киргизгиси келип калды. Дароо эле көчөдөгү бомжтан Дубайдан шейх кылам дегендер өтө көбөйдү да бүгүн. Акылдуу кылып берем, бир айдан келе. Каякта? 2 айдан келесиз. 2 жыл десең да макул, хорошо, Алла разы болсун дейсиң да. 2 айдан келесиз сен эл дагы биз дагы бечарабыз да, ишенебиз. Biz beçara adamlar ekemiz, var olat ekemiz da, ha dep bayağı koydu joş beçaralarımız, davay dep var olat ekemiz. Çında yaşosu özünükü taykı, bilimsiz, biznesi yok, işi жүрүшпөгөн, büt uşunaga karasaң ele psikolog bolup olgan, sen jaraştırıp berem, baktılык kılıp berem, buyakta karasaң biznes treyning ötüp atkan, buyakta karasaң o mononday dep bir nerselerdi uyuşturup atkan. Biz je öte loq bolup kettik. Je alар öte akıllı bolup ketти da. Oşan üçün men aytarım, kimden bilim alıp atасыз, kimden ilim alıp atасыз, kimden emden үйрөнүp atасыз, oşo караңыз мекендештерим. Kitep okuştan burada kitapın авторун окуңуз. Анын ömrü күчтүүбү? Демек жазган китеби дагы күчтүү да. Вообще невозможно, мүмкүн эмес деген нерселерди Аллахтан сурам мекендешим. Мүмкүн эмес. Врачтар диагнозду коюп койду, болбойт деди, ал болбойт деди, бул болбойт деди. Бирок Аллах болдурат. Ишенип кой 100% болдурат. Ошон үчүн үмүтүңдү эч качан үзбө. Адамдардан үз, бирок Аллахтан үзбө. Аллах бергени бир чекесин дагы адамдар кылып бере албайт. Адамдардын бардыгы жыйылып келип сага зыян берем десе, кыпынчалык зыян бере албайт. Аллахтын каалоосунчалык зыян берет. Бирок Аллах сага зыян беремин десе, адамдардын бардыгы чогулуп келип, Америка, Россия алдыңда армиясы туруп берсе дагы сага баары зыян жетет. Айтайын дегеним мекендешим, бүгүн балалы боло албай жаткандар бар. Жашым өтүп калды дейт, башка дейт. Ардекени өзүн айтып шылтоолоп актагысы келет. Айтайын дегеним, Закария алейхисаламга карыган учурда перзент берген Аллах сага эмне үчүн бербесин? Үмүтүңдү үзбө. Эмне абал болбосун үмүтүңдү үзбө. Аялды эч качан сүйбөгөндөй өтө катуу сүйүшүң керек болгон учур сиздин балаңызды курсагында алып жүргөн учурда, бул кош бойлуу болгон учурда. Эч качан бербеген меримди, эч качан сүйбөгөн сүйүүңүздү, бербеген күнүңүздү ошол учурда бериңиз, ошол учурда кылыңыз. Мисал үчүн кирпич коюп атасызбы, кандайынан коеюн, арасына не коеюн, темир коеюн, не коеюн деп ар дайым башындагы иштеткенге аракет кылыңыз, физический жактан дагы иштеткенге аракет кылыңыз, керек болсо төшөктө дагы тынымсыз жатыңыз. Эмне үчүн? Эң өзгөрө турган, ошо балаңызга тебе турган учурда. Балаңыз кадимкидей таасир алат. Окубаган аял окубаган баланын төйт. Бирок окута турган эне болушу мүмкүн ал. Мен мисалы апам окуган эмес. Апам 4 тамганы бириктирип туура жаза албайт. Бирок 3 эжем бар, 3өөнү тең окуткан. Абсолютно окуткан. 3 эжем тең, 3өө тең кызыл менен башка менен сонун бүткөн. Тилдерди билет. Орус дейсизби, англис дейсизби, бардыгын билет. Мисалы үчүн да, бардыгы мугалим. 3өө тең мугалим. Бардыгыбызды окутту да, мисалы үчүн. Айтайын дегеним, чектөө койбошубуз керек өзүбүздө мекендештер. Жашоодо ушундай эркектер бар, билесизби, ичпеген, чекпеген, үйүм, жайым, тирүүлүгүм, балам, чакам дей турган. Бирок ошолорго ылайыктуу кыз жок. Бүгүн кыздарга таң каласың, тоба кылдым, астафирулла. Тоба намазын ошолор үчүн окуй турган болуп калдың да. Не десеңиз, алар үчүн анча-мынча эмеге барып туруш керек, клубтарга анча-мынча чегип туруш керек, анча-мынча ичип туруш керек, анча-мынча саяк жүрүп туруш керек. Ошолор менен жашоосу кызыктай көрүнөт. Өзгөчө динден кабары жок, же кичине волюмени кабары бар, ортодогу мына городской, мына же городская эми боломун деп аткан айлык кыздарды караңы да. Ошондой балдарды карайт. Абжип, чачы, башкасы духи кичине жытанып турса эле болду да. Багы мээнетин тери жытанып турган балдарды карабайт. Кичине рубашкасы мынтип кыйшайып туруш керек, а? Bir машинасы болуш керек, эки жака панорамага, эки жака. Сени алып барган жерге башка кызды кантип алып барбасың? Сени алып чыккан жерге билесизби, 880 ташын алып чыккан ал бала. Таза балага карабайт да баягы кыз. Анан өмүр бою өкүнүп өтөт. Сен башыда сен билбеген жерлерге алып барып атат. Клубудан баштап бардыгы. А сен макул деп барып атасың ошого. Сен дагы таза эмессиң, ал дагы таза эмес. Экөөңүз эчпей табыштың да.
Ошон үчүн айткым келет. Дүйнөдө өзү үч түрдүү адамдар бар. Бири-биrini издебей табаттылар. Бул мыйзам, закон ушундай. Ошон үчүн айтарым, кыздарыбызга шарым хая дейт. Хая деген нерсе бар, уялуу деген нерсе бар. Ушул нерсе бүгүн жоголуп атат да. Хаяңды бил. Баарын билесиң. Бирок уятың болбосо анда билгениңди кыл. Yüzüңүздөн жылмаюу кетип, чөнтөгүңүздөн акча кетип, проблемалар өтө көп келип, аялыңыз таштап кетип, машинаңыз авария болуп, досторуңуз сизди карабай коюп, ар нерсе болуп кетиши мүмкүн жашоодо. Ошол учурда кыйналган абалыңызда телефон чалып же жаныңызга келип, мына акчаны алып кой. Колуна келсе кайтарасың. Кайтарбасаң дагы мен ыраазымын. Акам, үкам же досум, таанышым, тууганым. Өзүңдү оңдоп ал дейт турган таанышыңыз барбы? Болсо куттуктайм. Сиз эң бактылуу адамсыз. Болбосо, анда сиз ошондой адам болуң бирөөгө. Сиз пока андай адам боло элексиз бирөөгө. Эгер сиз бирөөгө ошондой болгонуңузда, эчак сизде ошондой адам болмок. Ойлонуп көрүң бул темада. Терең маанини камтыган суроо болду сиз үчүн. Балким ушул суроонун негизинде сиздин жашооңуз өзгөрөт. Дүйнөдө эч бир нерсеге оор караба, жеңил кара. Сен кыз издеп атасың, таза болуш керек, кристалл болуш керек дейсиң. Бирок мисалы Кудай сактасын, бир кырсык болуп, бир нерсе болуп калсаң, ал ажырашып баары башкага тийип кетет. Эркек вактыраак өлүп калса, аял баары башкага тийип кетет. Болгону биз жашоонун ачуу чындыктарын моюнга алганды билишибиз керек, ошону көтөрө билишибиз керек. Мисалы аялың өлүп калса, сен да башкага үйлөнүп кетесиң, ошол сыяктуу эле нерсе да. Биздин ортобуз канчалык бекем болбосун, биз күтпөгөн себептер бизди 100% ажыратып коюшу мүмкүн. Айтайын дегеним эмне? Дүйнөгө оор караба, жеңил кара. Дүйнөнүн кандай системасынын кандай экендигин түшүнгөнүңдө, акыры баары өзүң жалгыз калышыңды түшүнгөнүңдө, бардык нерсени өзүң кылыш керек экендигини, канча жылсаң да өзүң бутка турушуң керек экендигин түшүнгөн учуруңда сен кыйын адамга айланасың. Бардык проблемалар баары аягы бүтүп, өзүң дагы бүтүп каларыңды түшүнгөн учуруңда сен ийгиликке жетесиң. Суицид кылбай коюштун жалгыз жолу балдар үйүнө баргыла, карылар үйүнө баргыла, көзү көрбөгөндөр менен сүйлөшкүлө. Инвалидтер үйүнө барып, инвалидтер менен бир сүйлөшүп көргүлө да. Көзү көрбөгөн адамдан эң көзүң ачылса эмнени көрөсүң дегин? Даракты көрсөм дейт, отунду көрсөм кана дейт. Бир асман, бир айды, бир күндү, бир жылдызды бир көрсөм кана арманым жок дейт да. Апамдын жүзүн бир көрсөм кана менин арманым жок дейт. Урматтуу мекендешим, биз намкөр болуп кетип атабыз. Бүгүн бергенге тепмек кылып атабыз. Аш менен урганды таш менен уруп атабыз биз. Аш менен эмес. Намкөр болбойлу, шүгүр кылайлы, канаат кылайлы. Эгер шүгүр деген нерсени жүрөгүңдөн жакпасаң, Россиянын жарымын берсе дагы сен тойбойсуң. Эгер шүгүр кыла турган пенделердин катарында болсоң, сага жутуп аткан абаңдын өзү сага бакыт берет, бактылуулук берет. Момун адам менен момун эмес адам түрмөгө камалып калса, айнегиден карап туруп түрмөнүн, күндү карап, кичине күнүн жарыгын карап туруп эле ал бактылуу боло алат да, себеби ал момун адам. Ал бактысыз адам, момун эмес адам. Ал хан сарайдын ичинде дагы зеригиштүү. Ал үчүн түрмө, хан сарай дагы. Ойлон, ойгон. Эч качан өзүңө саткындык кылба мекендешим. Билесиңби, сени сатып кете тургандардын сап башында өзүң турасың. Кыянат кылгандардын сап башында өзүң турасың. Өзүңдөн өткөн не? Өрт жок. Айтайын дегеним эмне? Өзүң нафсың үчүн күрөшпөсөң, өзүң жеңе албасаң, өзүң против каршы тура албасаң, ким сага жардам берет айтчы? Эч кайсы врач, эч кайсы мугалим, эч бир молдоке, эч бир адам сага жардам бере албайт. Эгер өзүң кармап, өзүң кантырбасаң. Любое время ар бир адам өзүн кармашка милдеттүү. Кандай абал болбосун. Өзүң бутка тургузасың. Акыр аягы баары өзүңө калат, билесиңби? Акыр аягы баары өзүң турушка туура келет. Ошондуктан эч качан өзүңдү чөгөрөп мекендешим. Ага тоолорго чыгып отун тер, ташы, КамАЗ, бир КамАЗ азыр 4000-5000 сом, таштын дагы жөнөкөй. Иште, аракетиңди кыл. Ойгон мекендешим. Жөн эле жатпа. Өзүңдү газыңды жытап, өзүң бекерчи болуп жатпа, аракетиңди кыл. Жер үйдүн өзгөчө жери Шамга жакын, ата-энеңдин кучагыда, ата-энеңе массаж кылып берип, мындай бакчаларды эгип койсоң, гиляс, шаптолу, алма, ошолордун көлөкөсүндө эски баягы Союздун кроваттарын коюп алып, апаңды бутага массаж кылып берип, жер үйдүн өзгөчө жери мекендештерим, чындап жашагандай болосуң да. Кенен асманы бар. Да, коопсуздук маселесинде квартира жакшы.
Misal üчүн бүгүn жаш балдарды зордош маселелери болуп атат. Көп маселелери болуп кетип атат. Бирок квартирадачы бүт камера, соседтер бар, бир дом, бир подъезд дегендей. Жер үйлөрдө коопсуздук маселелери коркунучтуу. Квартира тынчыраак деген маселеси бар. Бирок жер үй бул ата үй деген маселесинде өткөрүп бересиң да. Анан жер үйдө жоопкерчилик менен чоңоет балдар. Өзгөчөлүктөрү плюс минустарын эсептесек өтө көп. Жаш үй бүлөлөр үчүн квартира өтө жакшы. 1 метр жуунушканасы, 1 метр жатышканасы, жеп ичканасы бир гана мисал үчүн да. Жаш үй бүлөлөр квартира кылып, анан жер үй кылса өтө жакшы. Катындар жана катынчалыштар бул нерсени көрбөй эле койсун. Бүгүн көчөгө чыксаң, азыр күндөр ысыган учуру катындар, аялдар кийинген кийимин көрүп, формасын көрүп, жүрүшүн көрүп, турушун көрүп, булардын үйүндө эркеги жок, же катынчалыш адамдар жашайт деп ойлойсуң да. Күндөр ысып атат, мекендештерим эркектер, чыныгы эркектер, настоящий эркектер. Карындашыңыз, эжеңиз, аялыңыз көчөгө кандай кийинип атат, маани бериңиз. Маани бериңиз. Кызганыңыз суранычы сизден. Сөзсүз бир нерседен кеч болгон учурда анан билип эле турабыз. Абалыбыз кандай экен.